Өтүп бараткан күндүн башка окуялары менен Керимжан тааныштырам, алардын кыскача мазмуну. Сирия-Түркия чыгарасындагы жардыруудан 17 адам мерт болду. Ал эми Башар Асад болсо басылмага берген интервьюларында азыркы дүйнөдө кансыз согуштун өнүккөн стадиясына окшогон кырдаал жаралгандыгын билдирди. Ал эми Арменияда болсо жамааттык коопсуздук келишиминин саммити башталды. Жума күнү уюмдун баш катчысы тандалмакчы. Ал эми жайында автоунаасына отурар маалда жарылып кетип, колунан ажыраган прокурордун иши боюнча бир адам кармалды. Алматыга караганда шектүү кызматкердин алыскы туугандары болуп кетет. Бул кабарлардын чоо жайын бир нече мүнөттөрдөн соң кененирээк биле аласыз. Адегенде саммит тууралуу кептен баштайбыз. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун сессиясында баш катчы бүгүн тандалмакчы. Бул кызматка келе турган адам Армениядан шайланары айтылууда. Учурда уюмдун жыйынга катышуу үчүн бул барган президент Алмазбек Атамбаевдин Еревандагы аба майданынан аталган өлкөнүн чиновниктери тосуп алганы маалым. Жамааттык келишимдик уюмуна мүчө Армения, Белоруссия, Орусия, Кыргызстан, Тажикстан мамлекеттеринин башчылары эл аралык жана регионалдык улуттук өкүлдөр талкуулап жатат. Бирок бул ирет Казакстандын президенти тумоолоп калганына байланыштуу жыйынга келе албасы мурда эскертилген. Жамааттык коопсуздук келишим уюмундагы төрагалык Арменияга Тажикстандагы саммиттен кийин өткөн. Жаңылыктарды улантабыз. Автоунаасы жарылып, колунан ажыраган прокуратура кызматкеринин иши боюнча бир адам кармалганын башкы прокуратурадан билдиришти. Маалыматка караганда, шектүү адам жабырлануучунун алыскы туугандарынын бири болору айтылууда. Ал эми анын үйүн тинтүү маалында жабырлануучу Эркин Курманалиевди жардырган затка окшош жардыргыч зат тагылган. Учурда шектүү кылган ишин мойнуна алып жатканын башкы прокуратуранын басма сөз кызматы ырастады. Ал эми прокурорду тындым кылууга кимдер кызыктар экени, анын автоунаасын жардырууга кандай себептер негиз болгону, бул ишке ким буйрутма бергени тууралуу маалыматтар жок. Башкы прокуратуранын кызматкери Эркин Курманалиев эске салсак 29 июлда автоунаасындагы жарылуудан катуу жабыркап ооруканага жеткирилген. Анын оң колу билегинен үзүлүп, сол көзүнө жана өпкөсүнө сыныктар кирип кеткен. Прокуратура кызматкерине оор операциялар жасалган болчу. Ведомстволор аралык түзүлгөн тергөө тобу тарабынан аталган кылмышка шектүү деп жаран кармалды. Анын жашаган үйүн тинтүү учурунда Эркин Курманалиевди жардырган затка окшош жардыргыч зат табылган. Учурда кармалган жаран көрсөтмө берип жатат жана тергөө иштери улантылууда. Эми теманы Сирияга бурам. Сирия-Түркия чыгарасындагы Баб-эль-Салам районундагы мина салынган автоунаанын жарылуусуна кеминде 17 адам мерт кеткендиги кабарланууда. Жарадарлардын саны 25тен ашат. Күйлөрдүн жана адам укуктарын көзөмөлдөгөн Сирия обсерваториясынын билдирүүлөрүнө караганда, набут болгондордун көбү Башар Асадка каршы согушуп жаткан козголоңчулар. Буларда Сириянын президенти Башар Асад азыркы дүйнөдө кансыз согуштун өнүккөн стадиясына окшогон кырдаал жаралгандыгын билдирди. Комсомольская правда гезитине берген маегинде Асад мындай кырдаал союз таркагандан кийин батыш жана айрыкча Америка Кошмо Штаты кансыз согушту токтото албагандыгынан улам болууда дейт. Асадтын айтымында дүйнөдө америкалык гегемонияны сактоо саясий жана эл аралык аренада Орусия болобу же батыштагы союздаштарбы башка эч кимге жол бербөө болуп жатат. Ошондуктан 3-дүйнөлүк согуш катары сүрөттөгөн согуштун жыты келип жатат. Бирок бул али тикелей кагылышуу эмес деген. Сирияда согуш жүрүп жатканына 5 жыл болду. Конфликттин катышуучулары, азыркы президент Башар Асадтын жактоочулары жана өкмөттүк аскерлер, аны колдоого алган ирандык жана ага ыктаган куралдуу күчтөр, аркыл көтөрүлүшчү күчтөр жана күрд кошулундары, ошондой эле ислам мамлекети аттыкан террордук топ. Эске салсак, Алеппо шаарында абдан күчтүү позицияда болуп келген Ан-Нусра соңку айларда атын алмаштырып Аль-Каидадан бөлүнүп чыккандыгын жар салды. Бул арада орусиялык расмий бийликтер бул уюмду террордук уюм деп санашып, ошол себептүү Алеппону бомбалоону улантуу керек деп жатышат. Эми тема жол кырсыктары тууралуу. Түндүк Осетияда автобус менен жүк ташуучу унаа кагылышып 5 жүргүнчү көз жумгандыгы айтылууда. Ал эми жүргүнчү ташыган автобуста жалпысынан 52 адам болгон. Маалыматтарга караганда автобус Беслан Владикавказ каттамында жүрдү. Интерфакс маалымдагандай окуянын чоо жайын учурда полиция териштирүүдө. Ушул жана башка да кабарларды 11 чекит KG сайтынан да окуп туруңуз. Эми жаңылыктардын кийинки бөлүгүнө өтөлүк. Түркменстанда Индияга чейин жетүүчү газ куурдун курулушу миллиондогон каражаттарды бөлүүдө. Бирок долбоордун коопсуздугу, каржылануусу боюнча али анык эмес жагдайлар бар.
Атанын керези тасмасы Оскар киноакадемиясынын узун тизмесине киргизилгендигин аталган академиянын сайтында жарыяланды. Тасманын жаратуучулары бүгүндагы 11 каналынын коногунда. Ал эми канынан допинг табылган Рио Олимпиадасынын катышуучусу Изат Артыковду болсо мелдештердин эл аралык оор атлетика федерациясы чыгарып салды. Буга карабастан спортчу 5 миллион сомдук батир жана ай сайын 45 миң сом өлчөмүндө стипендия алат экен. Бул кабарларды кененирээк алдагы мүнөттөрдө көрүңүз. Ислам өнөктөрү банкы Түркменстан, Ауганстан, Пакистан, Индия аркылуу газ өтүгүн орнотуучу долбооруна 700 миллион доллар бөлгөнү турат. Тиешелүү келишимдери Вашингтондо кол коюлуп, Түркменстан өкмөтүнүн атынан мамлекеттик банктын өкүлдөрү катышкан. Каракум чөлкөмүндөгү 16 триллион куб метр газ кору бар деп саналган Галкыныш жер мурдагы түштүк Йолатан кенинен чыккан түтүк долбоор боюнча Түркменстандан кийин Ауганстандагы Герат, Кандагар кан жолун бойлой төшөлүп, андан ары Пакистандын Кветта, Мултан шаарларын аралап, ал эми Индия-Пакистан чегиндеги Фазилка шаарчасынан аяктайт. Дал ушул аймактар Ауганстандагы өтө коркунучтуу провинциялар болуп саналат. Буга карабастан Түркменстан ири чыгымдуу долбоорлорду курууну улантууда. Айрым маалыматтарга караганда, ушул тапта жалпы суммасы 50 миллиард доллардан ашкан түрдүү объекттер салынууда. Ауганстан менен Пакистандын бийликтери түркмөн газы экономикалык өнүүгө дем берет деп үмүттөнүшүүдө. Ал эми кино тармагында дагы кыргыз тасмалары жакшы ийгиликтерге жетишүүдө. Алсак, режиссерлор Бакыт Мукул менен Дастан Жапарулунун Атанын керези тасмасы Оскар киноакадемиясынын узун тизмесине киргизилгенин аталган академиянын сайтында жарыяланды. Кыргызстандык тасма жылдын мыкты чет элдик фильми номинациясы боюнча ат салышат. Академиянын маалыматы боюнча быйыл аталган категория боюнча сынакка катышуучунун рекорддук сандагы 85 кинофильм билдирме жөнөткөн. Буга чейинки рекорд болсо 2014-жылы. Анда 83 арыз кабыл алынган. Негизги 9 тасманы камтыган кыска тизме декабрдын аягында белгилүү болот экен. Алардын ичинен тандалып алынган 5 фильм 24 январда жарыяланат. Атак алыска кеткен кыргыз тасмасынын тегерегинде дагы маалымат алалык деп биз режиссер Дастан Жапарулуну чакырган элек. Куш келипсиз, Дастан. Айтсаңыз, элиңиз алгач көрүүчүлөр үчүн түшүндүрүп берелик. Негизи Атанын керези тасмасынын узун тизмеге кириши эмне түшүндүрөт экен, анан жогоруда биз белгилеп өткөндөй жыйынтыгы январда чыгат экен. Ошол кезге чейин эми азыркы ошол тизмеге кирген фильмдин шансы канчалык болууда? Узун тизме бул мындай, ал Американ киноакадемиясына ар бир мамлекет бирден кинону көрсөткөнгө, мындайча айтканда, ар бир мамлекеттин бирден фильм көргөзгөнгө шарты бар. Ошол сыяктуу биздин да кинобуз Кыргызстандын атынан Оскар комитеттин протоколунун негизинде ошо Оскар сыйлыгына көрсөтүлүп атат. Быйыл ошо узун тизмеге 85 мамлекеттен фильм барыптыр. Бул жаңы рекорд деп атышат. Ал эми биринчи тур бул 9 фильмде талдап алышат. Бул шорт-лист деп аталат англисчеси. Ошо 9 фильмде бул декабрдын ортолорунда белгилүү болот. Ал эми ошо 9 фильмдин ичинен атайын комитет ошо 5 фильмди тандап алат. Ал уже акыркы 5 номинант болуп Оскардын сыйлыгына талапкер болуп көрсөтүлөт да. Ал эми биздин мүмкүнчүлүктөр боюнча эми биз дагы ошого Монреалдан, А-класстагы Монреалдан алтын зенитти утканыбыз менен көбүнчө ошол жагынан ыктап, ошол мүмкүнчүлүктү толук пайдалана алып атабыз. Анан ал жакка дагы фильмди рекламалоо, даңазалоо максатында көптөгөн каражаттар кетет экен, финансылык каражаттар. Анан ошол жактарына кичине каражат издештирип, ошол жактар менен иштешип атабыз. Эгерде ошол бардык аракеттерди көрсөк, фильмди даңазалап, рекламалык жактары фильмди өзүбүз ушинтип жакшы даңазалай алсак, ал жактан да ушу мүмкүнчүлүктөр көбөйөт. Негизинен биз ушу фестивалдын аркасы менен мүмкүнчүлүктөрүбүздү мындай жакшы деп баалап атабыз. Биздин билишибизче фильм тышкы миграция темасына байланыштуу экен. Эмнеге ушул теманы тандадыңыздар, анан идея кандайча келип калды? Жок, негизи идея бул биз сөзсүз түрдө эле миграция темасына кайрылалы деп чечкен эмеспиз. Биз бул негизи кинону көрүп көрсөңөр, бул
башкы идея, башкы темасы миграция деп түшүнбөйсүңөр да, ал биздики миграция мындай орусча айтканда косвенно же болбосо фановый тема болуп кетет. Бирок ошол миграция аркылуу ошо чет жакка кеткен кыргыздардын азыркы күндөгү жыйынтыгын тарттык десек болот да. Биз кетип аткан убагын эмес, тескерисинче ошол кеткендердин кайтып келүү жыйынтыктарын тарттык да. Идея негизи ошо бир жаш бала 25 жаштардагы ошо чет жактан атасынын карыздарынан кутулуу үчүн ошо өзүнүн айылына кайтып келет. Негизи идея ушул нерседен эле башталган. Анан өзү баягы сценарий жазуу убагында өзү көптөгөн талкуулардын баягы чыгармачылык негизинен көптөгөн баягы жаңы окуялар кошулуп, ушул өзүнөн өзү чоңоюп, анан чоң темага да айланып, анан ошо миграция темасын ушун камтып калганы ушундан болуп атат. Негизи миграция маселеси актуалдуу болгондуктан ошо биздин кинобуздагы ошол теманын аркасы менен баягы чет жактагы фестивалдарга актуалдуулугун жоготпой, ошо өзүнүн чыгарманын да деңгээлин көтөрүп кетип атат десек болот. Дастан мырза, мына ушул абройлуу сынакка катышкан кыргыз тасмасы эми Кыргызстанды көрүүчүлөр качан көрө алышат? Биз негизи фильмди прокатка койгонго аракет кылып көргөнбүз, бирок ал убакта көрүүчүлөр көп кызыгышкан жок биздин киного. Анан ушу могу эле дагы сыйлыктын аркасы менен жанагы дагы чет өлкөлүк эл аралык кинофестивалдарга өтүп уже жакында катыша баштайт. Ошол маалыматтар негизинен анан Оскар сыйлыгына талапкер болуп жаткандыгынан ошо көрүүчүлөр эми кызыгып атышат. Эми биз кинону кайра прокатка чыгарууну максат кылып көздөп атабыз, бирок койгон датабызда дайыма эле бир эл аралык кинофестивалдарга туура келип калып атат да. Ал фестивалдарга да барып келиш керек болуп атат. Ошондуктан азырынча так датасын айта албайбыз, бирок ушу болжолубуз менен ушу ноябрь айларынын аяктарында, декабрь айларынын баштарында деп болжолдоп атабыз. Ошол убактарга кинону прокатка чыгаранга аракет кылабыз. Рахмат сизге, Дастан. Ийгилик каалайбыз. Дагы мыкты делген фильмдерди тартуулап жүрө бериңиздер. Режиссер Дастан Жапар уулу менен болгон маекти көрдүңүздөр. Белгилей кетелик, Оскар сыйлыгын тапшырасым 2017 жылдын 26 февралында Лос-Анджелесте өтмөкчү. Балким кыргыз тасмасы бул сыйлыкты алып калары бардыр. Эскерте кетсек, буга чейин Оскар сыйлыгы үчүн кыргызстандык Садык Шернияздан Курманжан Датка жана дагы Мирлан Абдыкалыковдун Сүт ак тасмалары кирип, бирок мына ушул узун тизмеден ары өтө алган эмес. Эми спорт жаатында болуп жаткан кабарларга да токтололук. Изат Артыков допингге каршы эрежелерди бузгандыгы үчүн эл аралык оор атлетика федерациясы аны дисквалификациялаган 4 спортчунун арасына кошту. Кыргызстандын допинг сынамы тыюу салынган бул чоң кызытмасы болгон стрикнингге карата оң натыйжа берген. Эске салсак, оюндар бүткөнгө саналуу күндөр калганда Риодогу Олимпиада 18 августта Артыков мелдешинен четтетилип, утуп алган коло медалынан кайрадан ажыратылган болчу. Анын медали болсо колумбиялык спортчуга өткөнү маалым. Артыков жана анын машыктыруучулары болсо ал допинг колдонгон эмес деп айтып келишет. Кийинчерээк болсо Кыргызстандын улуттук олимпиада комитети спорттук арбитраж сотуна апелляциялык арыз берген, бирок ал четке кагылган. Ошого карабастан Артыков Олимпиада комитетинин башчысынан 5 миллион сомдук батир сатып алууга сертификат алган. Анан дагы 2 жыл бою бул спортчу ай сайын 45 000 сом өлчөмүндө стипендиялары дагы айтылууда. Проблемалар чыккан жок байке, ошол мыйдан башында кандай болду, ошондон бойдон турат. Эч ким аралашкан жок деп эсептейм. Тилоодон квартираны берди, актабай жана машиналарын берген жок ошо. Башка кабарлардан Жусуп Баласагындын 1000 жылдык мааракеси Токмоктогу Бурана эстелигинин жанында белгиленди. Иш-чарага өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков, ошондой эле президенттик аппараттын жетекчиси Фарид Ниязов жана бир катар депутаттар катышты. Маалыматка караганда, президенттин аппарат жетекчиси Фарид Ниязов мааракенин катышуучуларына президенттин куттуктоосун окуп берди. Мындан тышкары мамлекет башчысы өкмөткө жогорку окуу жайларындагы алдыңкы студенттер, анын ичинде Жусуп Баласагын атындагы стипендия уюштуруун сунуштаганын маалымдаган.
Иш-чарага болсо Түрксой уюмунун өкүлдөрү да катышты. Мына эске салсак, Түрксой тарабынан 2016-жыл Жусуп баласагын жыгы деп жарыяланган. Барыңыздарды кылымдарга терең из калтырган, көрөнгөлүү тарыхы бар Кыргыз элин акылман уулу Жусуп баласагындын 1000 жылдык майраке салтанаты менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Эгемендүүлүктүн 25 жылдыгына улуу бабабыз Жусуп баласагындын 1000 жылдыгы дал келип, белгиленип турушу биз үчүн өзгөчө белги. Жума күнгү чыгарылышты мына ушундай жаңылыктар толуктады. Бардык кабарлардын өнүгүшү үчүн сиздер 11 чекиткеji сайтынан да окуп туруңуз. Мен Айгерим Жаныкул, алдагы эс алуу күндөрүңүздөрдүн жакшы маанайда өтүшүн каалайм. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.